Адам бар го качан эч кимге муктаж болбой иштерди өзү чечип калганда, байлыгы көп болуп калганда, сөз өтүп калганда бар, четтен чыгып кетет. Ошол үчүн айтат, бир адам бирөө менен өчүн алам десе, бир адам менен урушам десе бар го, өзү ага жеткизе албайт. Аллага тапшырып койсун, Аллах аябай сонун кылып алып берет да. Даватчынын кылган дуаларынын эң жаманы ушул дуа. Аллах, муну сага тапшырдым. Ал дегени менин күчүм жетпейт, мен сени ишиңди кылып келдим. Бул адам ушундай болуп атат, калганыга өзүң жетиштүү бол. Дин мээнети, акыйкат мээнети башталганда адамдар үчкө бөлүнөт деп. Кээ бирки адамдар жардам берип, аны кабыл алып, аны менен бирге бактылуулукка жетет, акыйкатка келет деп. Ал эми кээ бир инсандар көңүл бурбайт, көп жакшылыктан калып кетет. Кээ бир инсандар каршы болот. Аллах жолунда пайгамбар алейхиссалату вассаламдын тарткан кыйынчылыктары туурасында. Кечеги сабагыбызда айттык эле. Дин мээнети, акыйкат мээнети башталганда адамдар үчкө бөлүнөт деп. Кээ бирки адамдар жардам берип, аны кабыл алып, аны менен бирге бактылуулукка жетет, акыйкатка келет деп. Ал эми кээ бир инсандар көңүл бурбайт, көп жакшылыктан калып кетет. Кээ бир инсандар каршы болот. Каршы болгондор дагы бар го. Мындай болгон күчүнү иштетип, канчалык мүмкүнчүлүгү болсо ошончолук каршы болот. Ал эми жардам бергенде дагы чын ыкластан болгон мүмкүнчүлүк, курбанчылыктарын иштетип жардам берет. Ошол каршы болгон учурларда биз кандай кылышыбыз керек деген маселе. Ошону үйрөнмөкчүбүз бул жактанчы. Адамдар каршылык кылган убакта биз эмне, кандай жооп беришибиз керек? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мечитте болчу. Абу Жахил, Шайба жана Утба, Укба ибн Аби Муайт жана Умайят ибн Халаф дагы башка 2 киши бар эле, жалпысынан 7 адам болчу. Булар Хижр, Каабатуллонун жанындагы жерде сүйлөшүп турган эле. А пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Каабатуллонун жанында намаз окуп жаткан эле. Эми жакын. Пайгамбар алейхиссалам сеждеге жыгылганда узун сежде кылып Аллахка көп ыйлайт эле. Аллахка көп дуа кылат эле сеждеде. Өтө узун сежде кылган убакта факала Абу Жахил баштап калды. Айюкум яти жазура бани фулан. Паланчы фулан, паланчылар төөс оюп жатыптыр. Ошонун төөсүнүн фаятина би фарсиха, анын ичеги чабагын көтөрүп келип, Мухаммадтын үстүнө ким таштай алат, кимиңер баатырсыңар деп ушундай деди. Бузукулукка да адамдар ушундай не кылат, жакшы сөздөрдү колдонот да. Баатыр деп бирөөдү урганды айтпайт, зулум кылганды айтпайт, акыйкатка каршы чыкканды айтпайт. Баатыр деп акыйкатты сактап калуу үчүн өзүнүн көкүрөгүн тоскон адамды айтат да. Ошол үчүн бул не кылды? Кимиңер баатырсыңар, кимиңер кыйынсыңар дейт да. Адам ойлоп алат экен, мен ушуну кылсам эле баатыр болом депчи. Баатылдыкта баатыр болбойт. Баатырлык бул акыйкатта болот да. Акыйкатты коргош үчүн кылынган иш бул баатырча болот, эгер анын күчү болбосо дагы. Эң бир бет багы Укбат ибн Аби Муайт кетти. Фаата бихи фалқаху ала катфайхи. Пайгамбар алейхиссалам сеждеде турган убакта барып келгиче сеждеде турду. Барып төөнүн союлуп аткан төөнүн баягы ичеги чабагын көтөрүп келип пайгамбар алейхиссаламдын үстүнө таштап койду. Ва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сажидун. Пайгамбар алейхиссалам дагы деле сеждеде Аллага ыйлап жалбарып аткан. Кала Ибн Мас'удин ва ана qa'imun la astati'u an atakallama. Laysa 'indi man'atun tamna'uni fa ana azhabu. Абдулла ибн Мас'уд радияллаху анху мусулман эле айтып атат. Мен ошол жерде турат элем. Күчүм жеткен жок сүйлөгөнгө. Бир нерседе койгула бул кылганыңар туура эмес дегенге күчүм жетпеди. Себеби мен аларга сөз салсам мага болушуп мени тосуп кала турган, алардын таягынан мени тосуп калаткан эч ким жок эле. Мен ага барып сүйлөп бир нерсе десем болбойт да. Из самиат Фатима ту бинту Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Ушул кабар мечтегилер аркылуу пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кызы Фатима радияллаху анха жетип барды. Фатима радияллаху анха фаакбалат хатта алqat залика ан атиqihim. Чуркап келип пайгамбар алейхиссалату вассалам үстүндөгү ичеги чабакты жерге оодарып түшүрдү. Сумма стaqbalat Qurayşan tasubbuhum falam yarji'u ilayha shay'an. Фатима радияллаху анха пайгамбар саллаллаху үстүнөн ичеги чабакты түшүргөндөн кийин Курайыштагыларды тилдеп баштады. Баягы отурган жетөөсүн тилдеди. Алар бир да жооп бере алган жок.
ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسها كما كان يرفع عند تمام السجود. Uzun secdesi bitken vaqtda Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi, secdeden kötörülgöndöy murdagıday ele Peygamber aleyhissalam secdeden turup namazını ulay berdi. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَاتَهُ قَالَ اللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثًا عَلَيْكَ بِعُتْبَةَ وَعُقْبَةَ وَأَبِي جَهِلٍ وَشَيْبَةٍ. Ушул жерде караңыз, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям канчалык оор нажас таштаса да Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне кылды? Кыймылдабай secdede намазын окуй берди. Demek din menetин кылып жаткан учуруңузда сизге бирөө бир нерсени кыла турган болсо, аны көрбөгөн билбегендей ошол акыбалда улап кете бересиз. Пайгамбар алейхиссалам намазын бүткөндөн кийин бир дуа кылды. Ал дуасы кыскача эле: "О Аллахым, мен сага тапшырдым Курайшты." Yani karşılık kılıp uşunçalık dengелге жеткизген Курайшты сага тапшырдым деп 3 жолу айтты. Ya Allah, сага тапшырдым Утбаны, Укбаны, Абу Жахил, Шайбаны сага тапшырдым. Буларга менин күчүм жетпейт, өзүң сүйлөш деген маани кылды да. Сумма хаража минал масжид, Пайгамбар алейхиссалату вассалам мешіттен чыгып кетти ошентип. Даватчынын кылган дуаларынын эң жаманы ушул дуа. Ya Allah, bunu сага тапшырдым. Ал дегени менин күчүм жетпейт, мен сени ишиңди кылып келдим. Бул адам ушундай болуп атат, калганыга өзүң жетиштүү бол. А ким Аллахка каршы калат? Ким Аллах Таала менен маселе кыла алат, чечише алат? Ошондуктан эмне кылды? Аллага тапшырып койду. Мечиттен чыккан убакта фалaqiyhu Абул Бахтари. Абул Бахтари деген бир адам бар, ошол келип калды. Бисаутин, таягы менен, камчысы менен. Yatakassar bihi, anı beline tayanıp algan ele. Falamma ra'an nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem ankara vajha. Peygamber sallamdan yüzüğün görüp kalgan. Uşunçalık katı kıcalat, aziyat, bastırmay atat. Namaz okup jatsa dagı ne kılıp atat. Anda da şıldığında jatkandan kıcalat bolup çıkkanda baykap kaldı dagını aytты. Malaka, ne oldu sağa dedi. Abul Bahtari bu gün Müslüman emesile de. Ne oldu sağa dedi. Faqala nabiyyu sallallahu aleyhi ve sellem halli ani, koyun ben kete vereyim dedi. Faqala alimallah la ukhalli ank aw tukhbirani ma sha'nuk. Men hiç kaçan Allah'a kasam içem seni ketirbeymin. Je aytasın. Laqad asabaka shay'un, sana bir nerse boluptur. Men uşul nerseni bilmeyince seni uşunçalık kıyınca ahvalda taştabayım dedi. Musulman emes ele. Emne üçün? Paygambar sallam uşunçalık kıcalat bolup kıynalganda sırttagı turgan adamlardan boğru olup ketdi. Yani sırttagı adam uşunçalık kim bunu kıynadı degen boğru olup ketdi. Jardan bergisi kelip jolun tosуп koyu beribegende falamma alima nabiy aleyhissalam annahu gayru mukhillin anhu. Bul meni koyucu görбөйт экен, айтпасам болбойт экен деп анан акбаров пайгамбар салам болгон айтып берди. Ушундай болду, намаз окусам ушундай кыл депчи. Ошол үчүн даи, караңыздар, даи дин менетин кылганда каршылык кылса, чыгып алып көчөдө жар салбайт. Фаланчы мени мындай кылды деп арыздабайт. Айтпайт, унчукпайт. Качан бирөө келип алып, "Не болду? Мен сага жардам берем, не болду?" десе, айтпаш керек. Эч болбой туруп алганда анан акыйкатын айтып коюш керек. Ашырып жүгөрбөй, кошуп жүгөрбөй, ушундай болду. Пайгамбар алейхиссалату вассалам не кылды ошону айтканда, "Кала инна Аба Жахлин амара фатруха алайя фарсун." Абу Жахил ушундай адамдарды жөнөтүп мен үстүмө ичеги чабак таштатты. Факала Абул Бахтари халумма илал масжид. Жүр мешитке бас dedi. Жолун койбой койду пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Фаатан наби алейхиссалам ва Абул Бахтари фадахала ал-масжид, экөөс кайра келип мешитке кирди. Сумма акбала Абул Бахтари ила Абул Хакам. Абул Бахтари пайгамбар Абу Жахилге келип айтты: "Ey Abul Hakam, entellezi amarta bi Muhammedin faturuh aleyhil farz." Sen misin Peygamber Muhammed'in üstüne musur taşlatkan, içeri çabak taşlatkan? Sen kıldın mı? Kale nam, ben kıldım. Fakala farafa'a savta fa daraba bihi ra'sa. Bayağı tayağını kötörtüp çaptı ile başı jarılıp ketdi. Fatara ricalu ba'duhum ila ba'd. Adamlar tura kaldı. Bular da koy dep toktot birbirine kıykırıp kaldılar. Fasaha Abu Jahlin vayhakum hiya lahu. Boldu. Sebep senin nege bunu urup jatasın dep bular boluşup durdu. Бул жактан дагы бир адамдар кошулуп кетти. Ошондо маселе чоңоюп кетмекчи болгондо Абу Жахил айтты: "Болду, урду эч нерсе эмес. Мага мени урду, мен ушуну ала турган болчумун" деди. "Хия лаху" дегенди мен кечирдим деген. "Иннама арада Мухаммадун ай юлкия байнана ал-адава ва янжуа хуа ва асхабуху." Айтты: "Койгула" деди. "Биз азыр дейт, экөөбүз урушуп кетсек, силер буну урушасыңар, бул экөөбүз урушуп тополоңдошуп кетебиз дагы" дейт. А Мухаммад таптыз адамдар ортон чыгып кетип калат. Биз буну менен келишел дагы биригип алып кайра койсол ал деп атат. Ошентип не кылды? Аллах Таала Абу Жахилдин сазасын берди.
Эмнеге ичеги чабакты таштаган адамды урбады? Себеби ал жөн эле аткаруучу. Негизги маселе Абу Жахил болчу. Абу Жахилдин аты таптакыр башка. Абу Жахил деген жахилдик кыла бергендиктен анан жахилдиктин атасы деп коюлду. Жетип бүткөн жахилдиктин атасы да. Ошондой эле дагы бир жолу Абу Жахил пайгамбар алейхиссалату вассаламга катуу кыжалат кылган эле. أخرج الطبراني عن يعقوب أن أبا جهل اعترض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفا فآذاه. Абу Жахил пайгамбар алейхиссалату вассаламга Сафада кездешип калып пайгамбар салам жолун тосуп катуу кыжалат кылды. Хамза радıyallahu anh эмеде болчу, аңчылыкта болчу. فلما رجع قالت له امرأته. Хамза радıyallahu anh кайтып келген убакта аял айтты. وكانت قد رأت ما صنع أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم. Абу Жахил пайгамбар саламды кандай капа кылганын көрүп турган эле. Ошондо келгенде айтты: "Я Аба Умара, لو رأيت ما صنع أبا جهل بابن أخيك." Эгер сен билгениңде, сен көргөнүңдө Абу Жахил пайгамбар саламды кандай капа кылганын, кандай кыжылат кылганын сен жөн турбай элең деди. Бул күнү Хамза радıyallahu anh исламды ачка чыгарылык болчу. فغضب حمزة رضي الله عنه. Хамза радıyallahu anh шундай катуу ачууланып кетти. ومضى كما هو قبل أن يدخل بيته. Үйүнө киргенден мурда түз өтүп барды. Баягы жаасы менен келген эле ошол бойдон барды. وهو معلق قوسه في عنقه. Мойнуна жаасын илип алган. حتى دخل المسجد. Мешитке барды. فوجد أبا جهل في مجلس من مجالسه. Баягында өзүнүн гыйбатчы топтору менен, ушакчы топтору менен сүйлөшүп отурган. فلم يكلم حتى على رأسه بقوسه وشجع. Сүйлөбөй түп-түз келди дагы жаасы менен башына чаап туруп башын жара коюп салды. فقام رجال من قريش إلى حمزة يمسكون عنه. Bir tağda Kurayş'ın bir kanca adam tura kalıp Hamza radıyallahu anh karmak kaldı, koyunuz toktotunuz depçe. Oşol jere kelimen aytты: "Men köylük berem, Muhammed Allah'ın elçisi. Meni hiç kim bu nesilin tostuya albaysınlar, hiç kim meni kaytara albaysınlar" dep ne kıldı? Hamza radıyallahu anh İslam keltirip açıklayıp jibirdi. فلما أسلم حمزة radıyallahu anh عز به Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhisselam öte katı suyunup gitti. Vel muslimun, jana musulmanдар da öte katı suyunup gitti. Hamza, sebep Hamza radıyallahu anh kadırı, barkı, abroyu бар эле. Aytdım, Hamza dagы musulman boluptur dep. Баягы даватчылар ушундай адамдарбыз го. Bir adam davatка чыкса, паланчы даватка чыгып туруп өзүнчө сүйүнүп алабыз го. Бактылуу болсо ал адам бактылуу болот да. Jannatка кирсе ал адам jannatка кирет. Jannatка киргенде сизге эч нерсе бербейт. Меңиз менен алып коюңуз, сиз мени чакырдыңыз эле депчи. Бирок биз сүйүнөбүз да, эмне үчүн? Ал инсан дагы бактылуу жолуна түшүптүр деп. Ушинтип мусулмандар аябай сүйүнүп кетти. Ва сабата лахум бa'd amrihim. Мусулмандар кээ бир жерлерде кенен жүрүп калды. Эмне үчүн? Хамза радıyallahu anh бар, башкалар түз кол сала албай калды. Вахабат Курайш корко баштады. Эмне дейт? Ва алима анна Хамзата sayamna'uhu. Хамза радıyallahu anh эми мусулман болуп алды, эми пайгамбар саламдын жанында туруп бизди жолотпой тосот деп. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, канчалык курбанчылыгыңыз көбөйсө, ошончолук Алланын нусраты келе баштайт. Булар эмне кылды? Тоскоолдук кылганда Хамза радıyallahu anh мусулман болду. Ушинтип эмне кылабыз? Даватчыга келген суноону, дин мээнетинде келген суноого биз жооп бербешибиз керек. Биз жооп бербешибиз керек. Эгер сиз жооп берсеңиз, анда ошо менен теңдешип урушушуңуз керек. Ошол үчүн айтат да, бир адам бирөө менен өчүн алам десе, бир адам менен урушам десе бар го, өзү ага жеткизе албайт. Аллага тапшырып койсун, Аллах аябай сонун кылып алып берет да. Ошол үчүн пайгамбар салам Куранда бир дагы жерде баяндалган эмес, Курайштер же болбосо капырлар эмне деген, сен мусыйкырчысың, сен баландайсың, сен деген жалганчысың, сен эл бузарсың деген сөздөрдү айтканда бир жолда жооп берген эмес экен. Аллах барына жооп берген да. Сен жалганчы эмессиң, сен сыйкырчы эмессиң, сен пайгамбарсың, сен менин кулумсуң, сен кыжалат болбо, көбүрөөк намаз окугонуң кыжалатчылыгың кетип калат. Сен Куранды токуп жатасың десе, бул токуган эмес, токуса силер да токуп көрбөйсүңөр банда, силер деле арабсыңар. Бир жолда пайгамбар салам жооп берген эмес экен. Аллах өзү жооп берет экен. Ошол үчүн дин менетин кылган инсан жооп берсе, өзү чечиш керек болуп калат. Аллах кошулбой. Жооп бербесеңиз Аллах чечип коет ал жагынчы. Ошол үчүн бир жолу пайгамбар алейхиссалату вассалам Абу Бакр радıyallahu anh турганда бирөө келе Абу Бакр радıyallahu anh аябай капа кылды, сүйлөдү. Абу Бакр радıyallahu anh чыккан жок, пайгамбар салам жылмайып карап отурду. Ачан Абу Бакр радıyallahu anh эмне кылды? Өзүң ошондой дегенде пайгамбар салам туруп кетип калды. Кийин Абу Бакр радıyallahu anh кеп сурап атпайбы: "Аллахтын элчиси, мен үн чыкпай олтурсам сиз күлүп карап олтурдуңуз. А качан мен өзүң ошондой деп бир жол жооп берип койсом туруп кетип калдыңыз го" дегенде айтты да. Качан сен үн чыкпай олтурганыңда, сүйлөбөгөнүңдө периштелер жооп берип аткан тигиге дейт. А качан сен сүйлөгөндө периштелер кетти, анан ортоңго шайтан келди, мен шайтан бар жерде мен болбойм, мен кетип калдым dedi. Ошол үчүн эч кимге жооп бербей жок.
Эмне десе дей берсин, аны оозунан чыккан сөз өзү эле туруп калат. Ал сизге келип жабышып калбайт. Ошол үчүн бир алымга айткан экен да, эмнеге сени гыйбат кылып, сенин артыңдан сүйлөгөндөргө жооп бербейсиң десе айтат экен да. Мен эртең жаннатка кирип кетсем, алардын сөздөрү мага не пайдасы бар? Не зыяны бар? Калып кетти бул дүйнөдө, өздөрү жооп берет кыяматта. А мен жаннатка кирип кеттим дейт. А эгерде мен жаннатка кире албай калсам, анда алардын сөзүнөн дагы жаман адаммын дейт. Алардын сөздөрүнөн да жаман адам, мен дозокко түшүп калдым дейт. Мен жараткан Роббимди, Аллахымды капа кылган адам болуп калам. Жаннатка кирип кетсем, алардын сөзүнүн мага зыяны жок, өзү кыяматта жооп берет дейт. Ошол үчүн ушул нерсени алыш керек. Эмне кылат? Абу Жахил ушунчалык кыйналып, ушунчалык кыжалат кылгандыгы жөн калган дейсиздерби? Жөн калган эмес, Аллах Кур'анда барар жерин баяндап койгон. Аббас радhiyallahu anh айтат: "Kuntu yawman fil masjid fa aqbala Abu Jahil." Bir gün meşritte otursam Abu Jahil kelip kaldı. Allah'ın kargışına kagırdı. La'anahullah. Faqala inna lillah alayya in ra'aytu Muhammeden sajiden ana ta'ala raqabatihi. Men kasam içem Allah Teala'ga bugün şunday ant kıldım deydi. Men Muhammed'in namaz okup жатканын көрсөм, желкесинен дебелейм, кордойм. Эң чоң кордук ушул эле да. Желкесинен барып дебелеп туруп шылдыңып. Сөп Пайгамбарым узун сажда кылса, үстүнө чыгып алып желкесинен дебелесе, сырткарга карагандарга жахилдик кылып дагы эмне кылат? Мактанат эле. Мен ушундай кылам dedi. Fakharajtu ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Abbas radhiyallahu anh musulman ele, Mekke'de orunda ele. Bирок иманын жашырып койгон эле. Сөп акчаны көп берип койгон эле да. Баягы көп адамдар акча таркаткан эле, эгер азыр мусулман экенин билип койсо, эч ким акчасын кайтарып бербейт эле. Ошол үчүн мусулман эле акырын жардам берет эле, бирок айтпайт эле. Пайгамбарым айттым дейт. Харажту ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta dakhaltu alay Пайгамбарым киргенге чейин fa akhbartuhu bi qawli Abu Jahl. Abu Jahl'in sözünü ayттым. Ушундай маселе болуп атат. Abu Jahl ушундай деп атат. Азыр сиз күндөгүдөй узун сежде кылып намаз окусаңыз, сиз ушундай кылмакчы дейт. Fa kharaja ghadban hatta jaa al-masjid. Бул Пайгамбарыма келип үйүнө айтып атат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам не кылды? Мешитке келди. Fa ajjala an yadkhula min al-bab. Пайгамбарым ошол мешиттен кирди. Fa qultu hada yawmu sharrin. Өттө бир чоң күн эми бир нерсе болот. Себеби Пайгамбарымга катуу кыжалат кылганда Аллах Тааланын мээрими ойгонуп кетип, Аллах Тааланын азабы келип Абу Жахилге тиер бекен, өтө чоң жаман күн боло турган болду дейт. Ошентип мен дагы дейт, фаттазарту фасумма табатуху. Пайгамбарым артынан келе бердим. Фадахала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарым кирип мешитте окуп калды. Икра сүрөсүнүн 1-5 аяттан кийингиси. 1-5 аятты алгаш түшкөн. Кийинги аяттарын окуй баштады. Ушул кийинги аяттары этегине чейин, сүрөнүн акырына чейин Абу Жахил баяндалган. Абу Жахилдин ким экени баяндалган да. Калла иннал инсана ла ятга. Өтө жаман, калла деген өтө зажыр кылып, бедбак адам, инсан Абу Жахилди айтат. Чектен чыгып кетти. Өзүнү качан эч кимге муктаж сезбей калганда. Карасам байлыгы бар, адамдардын алдында кадыры бар, ушул убакта адам чектен чыгып кетет экен да. Ошол үчүн Алладан сактаныш керек, Алладан жардам сураш керек. Адам бар го качан эч кимге муктаж болбой, иштерди өзү чечип калганда, байлыгы көп болуп калганда, сөз өтүп калганда бар, чектен чыгып кетет. Ошондо Аллах Таала айтып атат: "Инсан Абу Жахил чектен чыгып кетти. Анураху өзүнү карап көрсө, истагына эч кимге муктаж эмес, сөзү жүрүп атат, акчасы бар. Мындайча айтканда Меккенин ичиндеги бардыгы сөз өтүп атат, бийлиги бар. Чектен чыгып кетет ушул убактачы. Аллах Таала айтат, ушинтип чектен чыгып кетти бул дейт. Эми кылган иштерин баяндап атат. Арагайталлази янха абдан. Инсанла намаз окуп жаткан кулду, идасалла намаз окуган кулду тосуп атат. Пайгамбар алейхиссалам намаз окуп жатса, намаз окуудан тосуп мен коргоймун деп жатат дейт. Карабайсыңбы, эгерде Пайгамбар алейхиссалам бул худиятта болсо, туура жолдо болсо, же болбосо адамдарды жакшылыкка чакырып жатса, өзүнүн кылганы бузукулук, жалганчылык, имандан качып жаткан болсо дейт. Алам я'lam би анна Аллаха яра. Карап койбойбу, ойлоп койбойбу? Аллах көрүп билип турат дейт. Ла иллам янтахи, эгер ушул ишинен токтолбосо, ланасфа'ан, сөзсүз дозокко алып барабыз бин насия, көкүлүнөн бешине чачынан сүдүрөп туруп барабыз дейт. Насиятин казибатин хатиа, кылган иштердин баары ката, сүйлөгөн сөздөрдүн бардыгы жалган, көкүл чачынан сүдүрөп туруп дозокко апарабыз дейт. Фаляд'у надия, чакырсын жардамчыларын ошо кыямат күнү дейт. Надия деген баягы ошол Кабанын жанында сүйлөшүп турган жанагы шериктерин дейт. Санад'у забания, биз болсо дозоктун забания деген периштелерин чакырабыз. Кимисин тартып кирет экен депчи. Ошондо баягылар айтты, баягы жанда турган адамдар бар эле да. Ошолор айтып атат.
فقال إنسان لأبي جهل يا أبا الحكم هذا محمد mana secde kılıp turadi, karabysың dedi. فقال أبو جهل ألا ترون ما أرى men көрүп турган нерсени силер көрбөй турасыңар. Wallahi laqad sudda ufuqu sama alayya. Асманды карагылаш тосулуп калды дейт. Асманда дозок көрүндү анын көзүнөчү. Кап-караңгы түтөп турган дозок көрүнүп калды дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху secденин акырына жетип, анан secde кыл дейт. Аллах Таала Абу Жахилдин дозок экендигин дүйнөдө баяндап, көзүнө көрсөтүп койду да. Мына депчи. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, каршылык кылгандарды Аллага тапшырып коебуз. Биз ага сөз да бербейбиз, башка да кылбайбыз, жооп бербейбиз. Аллага тапшырып коебуз. Эгерде каршылык кылган адам билбестиктен болсо, ал хидаят таап кете берет. Халид бин Валид башка канчалар мусулман болбодубу? Ал эми чындап эле баягы көрө албастыктын сөйнөм душмандык кылып жаткан болсо, ал инсанга Алла жетиштүү болот. Ошондон урматтуу бир туугандар, мурдагы пайгамбарлар жооп берет эле. Сыйкырчысың сен, мен сыйкырчы эмесмин деп мурдагы пайгамбарлар жооп берет эле. Бирок пайгамбар ислам сүннөтү жооп бермей жок, карамай жок да. Эң жакшы жол ошол өзүчү. Неге десе, кыргызда жакшы макал бар го, ит үрөт, кербен көчөт. Төө карап отура, итти эмне деп атасың дейт. Чыкпайт, кете берет. Үрүп кала берет да. Ошол үчүн эмне кылыш керек? Карасаң аны тоғоткон болосуң. Ошонун деңгээлине түшкөн болуп каласың. Ал жаман адам болсо, бузук болсо, анын деңгээлине түшүп бузук болгондон не керек бар? Жакшы сөз менен түз кете бериш керек. Карабай койгон, сүйлөбөй койгон бул эң чоң жооп. Эмне үчүн? Сен сүйлөгөнгө да татыктуу эмессиң деген маани. Ошол үчүн аларды Аллага тапшырып коебуз. Аллах Таала биз дагы дин менетин кылганда ушундай сыноолорду берет. Келет. Бирөөлөр жала жабат, бирөөлөр мындай кылат, бирөө ушактайт, бирөө дагы бир нерсе кылат. Ошол убакта биз эмне кылыш керек? Анын деңгээлине түшүп алгандан сактасын да. Ошол деңгээлде, ошол убакта биз түз туруп кете бериш керек. Макул сөз болуп туруп жүрө бериптир. Актаныштын кажети жок дин менетинде, Алла өзү актап коет. Аллах Таала баарыбызды бул менетте афият менен жүргүзсүн, мындай сыноолорду бизге бербей эле койсун. Себеби мындай сыноолорго биз чыдабайбыз. Биз үчүн кичинекей сыноолор болот. Мал дүйнөңдү бир аз уюңду кое туруп жумуштарыңды чыгып келе кал дейт го. Бизге ошончо эле болот. А бизге мындай чыкпа деген каршылыктар болбойт. Аллах Таала баарыбызды афият менен кылсын, мындай сыноолордон алыскан болсун. Субханакаллахумма ва бихамдик.